Араңыздар, азыр 2025 жыл, 2025 жылда біз Кудайым буйрса жакшы жыйынтыктап жатабыз, көп жакшылыктар болду, көп ийгиликтер болду, көп жетишкендиктер болду. Жылга биз ыраазыбыз. Жыл бизди артка тарткан жок. Эгер биз ала турган болсок, дүйнөлүк масштабта ала турган болсок, же болбосо өзүбүздүн жеке жашообузга ала турган болсок, бул жыл бизге, мен ойлойм, бардыгыбызга жакшы болду. Жылды биз жакшы жыйынтыктап жатабыз дейбиз. Анткени 2025 жыл бул 9-жыл болчу. Бардык дүйнө жүзү боюнча. 9-жылда эмне деди? 9-жылда эмоциональный жыл болот деди. Бул жыл эмне деди? Көп иштерди биз жыйынтыктап жыйнашыбыз керек. Бүтпөй жаткан иштерибизди бүтүрүшкө эле, ушундай маселелер бар эле да. Мисалы, көптөн бери үйдү куруп элек болсо, аны бүтүрүшүбүз керек. Кредит алсак, кредитибизди жабышыбыз керек эле. 9-жыл бардык нерсени жыйынтыктап завершать этишибиз керек. Биз баштаган иштерибизди жыйынтыктасак, бүтүрсөк, келаткан 1-жылда биз жаңы 9 жылдыкка стратегия коюп, ошонун негизинде максатыбызды ишке ашырабыз. Максаттарды коебуз, аны ишке ашырабыз. Жыл өзү ушундай иштейт. 9-жыл, 25-жыл биз иштерди бүтүрдүк, жыйнадык, иреттедик. Эмнени иреттедик? Бизнестеги мамилелерди карадык. Эмнени жасаш керек, эмнени көбөйтүш керек, эмнени жокко чыгарыш керек карадык. Үй бүлөдө дагы мамилени карадык, тарбияны карадык, кандай жашайм карадык. Мунун баарын анализдедик. Кереги барын калтырдык, кереги жогун жыйнадык. Эгер биз бүтө элек болсок, дагы бизде 1 ай убакыт бар. Биз азыр дагы ошол иштерибизди жыйынтыктап, жыйнап иреттесек болот да. Бул мамиледе, отношенияда, аял эркектин ортосунда, кыз жигиттин ортосунда, эне баланын ортосунда, ата баланын ортосунда мамилелерди дагы иреттедик. Өзүмдүн кесибимди алганда дагы бул жактан дагы иреттедик. Анткени бардык нерселерди жыйнап, жыйынтыктоочу жылда, жыйынтыктап бүтүрүүчү жылга келди да. Бул жылды биз байкадык. Анткени Кыргызстан боюнча ала турган болсок, бизде эмне болду? Өтө көп снос болду. Эмне болду? Көп эски нерселердин баарын талкалап жокко чыгаруу. Бул абдан туура нерсе. Эски менен келе бербеш керек. Биз кадам таштайбыз. 2026 жылы 1-жыл башталат. Бардык нерсе 9 циклдан турат. 9 сапаттан турат. Ошентип келип биз көбөйтөбүз да. 2026 жыл 1-жыл боло тургандыктан бардык нерсенин башталышы, бардык нерсенин жаңы идея, жаңы ой жүгүртүү, жаңы жашоо, бүт бардыгы жаңы улануудан башталат. Андыктан биз 9-жыл эскилерди бүтүрдүк, жыйнадык дагы. 2026 1-жылга келдибиз. Эми жылды кантип эсептейбиз дейбиз да. Бул каяктан чыкты? 2026 болотса, кайсы бирди алып чыктыңар деп айтат. 2026 дегенде 2-ге 2-ни кошобуз, 4 болот. 4-ге 6-ны кошобуз, 1 болот. 10 бул 1 болуп эсептелет. Ошондо биз 9 жылдыктын жаңы циклында 1-жылына кирип атабыз да. Бул жерде стратегия деп коет. Бардык нерсенин башталышы. Стратегия. Мисалы, менин ниетим бар. Ал ниетимди максат кылып ишке ашырышым керек. Намерение. Биз максатты кандай кылабыз? Биз жазган нерселер гана, биз айткан нерселер гана ишке ашат. Анда эмне кылыш керек? Мондай максатым бар. Аны кантип ишке ашырам? Аны биз ойлонуп, туура чечим чыгарып, аны максат деп коюшубуз керек. Бул фокус сага керектүү. 1-жыл болгондуктан бардык нерсенин башталышы, жеке ишкерлик кылсаңыз болот, личный брендке иштесеңиз болот, үй баштасаңыз болот, жер которсоңуз болот, тил үйрөнсөңүз болот. Ошентип бардык нерсенин башталышы. 1-жылы болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланабыз. Максат коюуга, стратегия коебуз. Стратегия эмне? Бул куруу. 9 жылдыкка бир максатты куруу, ишке ашыруу. Ал бир эле максат эмес. Ал менин ниетимде койгон бир чоң иш болушу мүмкүн да. Ошону ишке ашырабыз. Кантип? Аны түшүнөбүз, аны анализдейбиз. Ар бир жылдын энергиясы өзүнө иштеп берет. 1-жылы баштайбыз. 2-жылы аны мамилелер аркылуу бекемдейбиз. 3-жылы талдайбыз. Талдайбыз дагы ушул баштаган ишим ийгиликтүү болуп жатабы? Мунун кандай пайдасы бар экен? Мындан ары муну алып кетсем болобу же токтотуп коеюмбу деген 3-жыл болот. 3-жыл ийгиликтин жылы болот. 4-жылы 100дөн 400ге чейин максат жазабыз. Ал биздин бир эле машина алам же болбосо үй алам деген эле максат эмес да. Бул өтө чоң келечекке, учурда келечекте керек болчу. Же болбосо сен оюң жетип, колуң жетпей турган максаттардын баарын жазабыз. Бул 100дөн 400ге чейин болот.
Бешинчи жылга келгенде ошол болгон максаттарыбыз, жасап жаткан иштерибизди көбөйтөбүз, ишке ашырабыз. Масштаб көпчүлүккө чыга турган иш, бул абдан жакшы. 6-жылы бул ушунчалык берекеси төгүлгөн жакшы жыл. Биз ушул 5 жылдыкта эмне кылдык? 5-жылды эмне кылдык? Эселеп келет. Рызкы берекеси төгүлгөн, бул абдан жакшы жыл. Ал эми 7-жылга келгенде кризис трансформация деп коет. Бул жылы болсо адам өзүнүн денесинин үстүндө, өзүнүн жасаган эткенине эсеп кысабы жүрө турган жылда. Бул учурда биз жакшы ой жүгүртүп атамбы, жакшы иш кылып жатамбы, ошого жараша жыл өтөт да. Ошентип 7-жылыбыз, андан кийин 8-жыл иштейбиз. 9-жыл кайра эле быйылкы жылды өзүңөр байкасаңар кандай болду? Өтө көп эмоциональный болду. Өтө көп жоготуулар болду. Өтө көп эскилерди талкалоо, сындыруу, жок кылуу болду да. Ушундай эле жыл болот 9-жыл. Мы завершаем. Ошентип жылды жыйынтыктайбыз да. Келаткан жыл боюнча 2026-жыл өтө жакшы жыл. Стратегический год. Мында жылдын энергиясы менен биз агым менен кетебиз да. Агымга каршы чыга албайбыз. Агым кандай кетсе ошондой. Агым жаңылануу, өсүү, жаңы башаттын жылы. Андыктан баардыгыбыз жапа-тырмак ушул жакта болобуз. Биз эмоцияга алдырбайбыз, сындырбайбыз, талкалабайбыз, наоборот, жаңыртып, жаңы иш менен алектенебиз. Ар бирибиз ушундай жаңы нерсеге кетип калабыз да. Баардыгына эле 1-жыл боло бербейт. Дүйнө жүзү боюнча 1-жыл болот, бирок ар кимдин өзүнүн жеке жылы бар. Мисалы, менин жеке жылым келатканда 8-жыл. 8-жыл 1-жыл менен тиешеси жок. Ал менин жеке жылым. Анысында эле дагы бир адамдыкы ошондой өзүнүн жеке жылы бар да. Эгер сиз менин жылымды билип бериңизчи дей турган болсоңор, өзүңөрдүн жеке жылыңыздарды билгиңиздер келсе, ушул телефон номерге жазасыздар да, кайрыласыздар. Мен сизге жеке жылыңызды эсептеп айтып берейин. Андан кийин ал жылы сиз эмне кылышыңыз керек? Ошол жылы сиз кандай максат коюшуңуз керек? Ошол жөнүндө сөз болсун да. Себеп дегенде биз билип ошого жараша иш кылганыбыз жакшы да. Эгер биз 8-жыл экениңиз, сиздин жеке жылыңыз 8-жыл болуп атса, сиз бизнести чоңойтпойсуз. Ал жылы көп нерселерди жөн гана, тынч гана коебуз, жөн гана иштейбиз, жылды ошентип жыйынтыктайбыз да. Мисалы, айтып атпайсызбы, 1-жыл башталыш керек депчи, 8-жыл эчтекени баштабайбыз. 8-жыл биз только билим алабыз, билим алуучу жыл да. Эмне үчүн жылдарга токтоп атабыз? Жыл өтө маанилүү. Ар бир жылыбызга көңүл бурушубуз керек. Ал жыл кайталанбайт, кайра келбейт да. Ал жылы биз пайдалуу, үзүрлүү өткөргөнгө аракет кылабыз да. Мисалы, негизги дүйнө жүзү боюнча 1-жыл 2026-жыл стратегический год келатса, бир адамдыкы завершающий бүткөн жылы келип атат да. Бүт бардык маселелерди бүтүрүш керек деген. Ал адам кимдин 9-жеке жылы, 9-жыл стратегический завершать этет. Бул аябай жакшы да, жылдын энергиясында завершать этет. Ал жерде потеря жок да, жоготуулар жок. Наоборот, өсүү же болбосо жаңы башталыштын, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн жылы берилет да. Биз өздүк жылыбыз менен общий жылды караганда бири-бирине коштошуп кетет да. Бул абдан жакшы. Биз плюс жагын көрүп туруп иш кылганыбыз жакшы да. Ушундай берилет да. Бул абдан сонун. 700-01-01-81 600 сом төлөп коюңуз дагы, ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөндөп билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөндөп билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.